Geçe günü емес, жақында Ош шаарында марқұм біздің атабыз ағайыбыз Рахман Разықовтың жарқын елесіне арналған Қудылдар сынақ болған фестиваль. Ал фестивальға мен қатыша алғам, тіле қаршы мына шол фестивальда 17 Қудылдың арасында бірінші орынды алған жігіт мына шол бүгінгі концерттің себепкері иесі Қудыл. Ұлыңыздар қол шалып қоясыздар. Тосып алайлы. Концерттің себепкері иесі Али Султан Супатаев. Кел. Ladies and gentlemen, this is night. We will sing them on those again and I fight them for two champion. With fun and the castle rocking the W and the Spider-Man of Trimbus and the UFC, the Nova champion on the wall, Ali Sultan Supatayev. Ne degen özümde bilmem Karaçi'yi. Mınaki Ali Sultan, mına balamız. Rahmat Қанат Шынаев деген ағайыз бар болыңыз. Көптен бері сахнаға шыға элек ошо бук болгондо ушинтип кыйкып калат. Тура түшүнөсүздөр. Қанат Шынаев бар болыңыз. Ошентип ойлойсуз. Токтом, эмне шашылсың же мени киргизип бир нерсе дейт деп атасың. Мен азыр сени чакырдым эле, мен өзүм да таң калдым. Гүлдү алып кой. Али Султан, мына концерттин темасы укам башкача экен да, расстрочка дейсиңби, эмне дейсиң? Рассрочка. Ошондо мен түшүнүгүм боюнча мына элдерге сен кредитке билет бердиң. Мен жашоодойм, өйдө төмөн болот. Мен мурда карыз болчумун элдерден, азыр элдер менден карыз. Карачы мен кандай бактылуумун. Эми концерттен кийин ар биринин үйүнө барсың, ошондо билеттин акчасы. Жок, барбаймын. Мотуйп менен сүйлөштүм, ошо бүтүрмөй болду иште. Анда жакшы экен, мен ошо расстрочка дегенген 3 айга бөлүп төлөшөт да, мындай элге жеңилдик. Мындай 30 жылда болгон эмес. Саймадан мыкты үй интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Жок, ошону билдим. Ошону болтуруп атам. Жок, ошону билдим иним. Ошонун билгеним үчүн не оно туфилиң келин баланын эле туфилисин кийип алгансың. Расстрочка шапкең менен чөпкө кетип атасың. Расстрочка дегенге караганда сахнаны эле жасасын, бизге кудулдарга боло берет да, бир жарык болсо, Мындай кийин бүтүн анан курсак ток болсо жаш өтөт дегендей да. Главное эч жерден шамал кирген жокпу, болду. Анын үстүнөн расстрочка берип атыпсың, кийин акчасын полный алганда, кийин концертине Кудай кааласа ошонун расходуна. Али Султан Супатаев сиздер менен калат, мен кеттим. Улантып, рахмат. Рахмат. Адам баласына жараткандан эң чоң берилген белек бул убакыт деп айтылат экен. Ошол барыңыздар, убактыңыздарды бөлүп келип отурасыздар. Барыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңиздердин эшигиңиздерде жакшылык той болсун. Кош келипсиздер. Рахмат. Бар болуңуздар, кем болуңуздар. Кудай таала ден соолугуңуздардын берекесин берсин. Азыр бул жакта концертке катышып, ана мени ошо кубаттап келип отурган мен ошол чыгармачылыктагы жакындарым турат, анан алар айтты, эме залда эл аз экен го деди. Бар эле мындай расходдон коркот, анан расход таппай бир жолу расход болуп да коюш керек да, туурабы? Бар эле кейт диякта туралып. Мен айттым, мен кейбейм дедим, нормаль эле экен. Мен кече күнү Беловодскийде 600 кишилик залда 18 кишиге концерт коюп келдим 1 апрель күнү. Момча элге мен 3 сеанс концерт койсом болот. Мен көздөрүңүздөрдөн көрүп турам, азыр бүт барыңыздардычы. Бирөөңүздөр чындап менин көңүлүм деп келдиңиздер, бирөөңүздөр жүре рассрочка экен бас деп келдиңиздер, дагы бирөөңүздөр бул ким экен, эмнени айтат экен деп келдиңиздер. Эмнеси болсо дагы келдиңиздер. Мен кейбейм, ыраазычылык айтам. Ушул мындай көпчүлүгү күмөн санап да келишет.
Бул кантип күлдүрөт экен, ким экен ал, эмне болгон кудул экен деп ошентип келишет го. Азыр элдин бардыгы нааразы. Бир ыраазы болгон кишини көрө элекмин. Бүт бардыгы нааразы. Өткөндө бир чоң эле аксакал айтат, азыр нормальный ырчы жок дейт. Нормальный кудул жок дейт. Нормальныйлерин көргөнсүзбү өзү, кандай болчу эле десем көргөм дейт. Илгери Суусамырда той болду дейт, ошол жерге барсак дейт, боз үйдө бизди конокко алып кирди дейт, боз үйдө олтурсак дейт, бир кудул чыкты дагы дейт, биз олтурган дасторкондун ортосуна келип олтурду дагы дейт, чакада турган айранды башынан ылдый куйду эле дейт, кыраң кыткырык болуп жатып калдык дейт. Элестетиңиздер, мен азыр ушул жерде айран эми кефирге айланып калды, заман өзгөрүп. Могу жерде кефир куюп отурсам силер күлүп атканыңыздарды. Көкмөйгө мына орукчан, алпар дейсиңер да тура. Заман талабына жараша эле күлкү болот экен. Ошо кээ бирлерине кайрылам да, ушундай нормальный кудул жок, нормальный артист жок дегенге. Өзү нормальный адам калдыбы негизи? Кыргызда айтат го, эшегине жарашат ушосу деп. Балким сиздердин мындай көрүү маданиятыңыздарга, сиздерге жараша эле балким биз болуп аткандырбыз. Ошон үчүн бирибизге бирибиз ыраазы бололу. Мен болсо ары карай жалаштырайын. Эмгеси болсо кош келдиңиздер. Рахмат, бүгүн ушул атайын барыңыздар, ниет кылып келип отурасыздар, бир руханий эс алып кетели, күлүп кетели деп барыңыздар. Мен былтыры ошол Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда өзүмдүн алгачкы ант берем аттуу түшө кесүү концертимди берип, анан ал жерде элдер аябай көп келген. Себеби мен сени сыйлаймын, анан сенин жердешиңмен, тууганың болом, каякта кызматта иштеген бүт баарысына барганмын. Быйыл эч кимдин эшигин каккылап барган жокмун. Ойлонуп көрсөм, болгудай эмес да. Кайра эле жолдошуна таарынып төркүнүнө келе берген кыздай болуп калбайын. Кой мына өз алдымча деле оокат кылайын деп элге салдым. Мына болуш ушул келипсиздер, мен ыраазымын. Просто мен өзүм текшерип атам. Мындан нары тиричилик кылсам, эгер кредит алсам же той кылсам, ушу силерге карап расчет алып иш кыла берем да, Кудай буйрса. Анан кыргызда айтат го, төшөгүңө жараша бутуң узун дейт го, көрпөңө жараша дейт. Ошо мындай силерге карап расчет алам да. Анан концерттин башын айтайын, бул концертте ойлонгонго болбойт. Мени сынаганга деле болбойт. Эми сынаганда мен менен жашабайсыздар барбычы. Өзүңүз азыр 2 сааттай силер башка, мен башка, турмуш жолубуз башка кетебиз. Ошон үчүн күлгөн аракет кылыңыздар. Мына чакыруу менен келгендер, билет сатып алгандарга мишайт этпегиле. Мына карыз алып алган, рассрочка калгандар барбы? Ошо кийин бере тургандар, силер күлө бергиле, бересиңер. Аны качан берем деп кыжалат болуп, сарсанага батып отурбагыла. Аны алгыч ойлонуш керек болчу. Алгандай моюнга илинип калды. Кудай көрүп турат да. Негизи келе берле кудагыйлар, бас алтыным десе. Олтураңыздар, эчтеке болбойт. Кайра келесиз? Ошо. Не дейт? Жакшы айланайын. Мен Саминам кандай истейт? Жакшы. Биздин айылдын кыздарындай эле жүрөт го муңар. Экөөбүз бала кезде чогуу окугандай эле. Самина кандай деп чырашканда. Мейли Самина бар болсун. Негизи ошол келишип алалы деп атам да. Но карыз алгандар ойлонбогула, бересиздер. Алгыч ойлонуш керек болчу. Переживать этпегиле. Тирүү турган адамдын варианты чыгат, бардыгы болот, Кудай буйрса. Негизи адам баласы, мен айтып жүрөм, санага батканда өзүнө өзү уурашырат экен. Раковый клетканы ойготот экен, медиктер айтты. Адам күлгөндө раковый клетка жоюлат экен. Ошо сиздерди күлкү менен дарылап коюн деп отурам. Сиздер бүгүн ушу руханий бир дарыланганы келдиңиздер. Японияда жүрөк ооруган, рак оорусу менен ооругандарды атайын палатага алып кирип алып, элдерди жаткызып, жаткан жана больнойлор жатат го. Ошо больнойлорго клоундорду алып кирип алып күлдүрүп, 15 000 күлдүрөт экен, бирок кымбат экен. Мен бүгүн жаткызбай эле отургузуп алып силерди дарылайм. Алда карызга дарылангандар бар, араңарда карагылачы кандай жеңилдик турабы? Эл үчүн иштейт деп мен айтат. Ушунча жылдан бери эмгек сиңирген эл артисти бар. Үстүндө үйү, астында машинасы бар, укмуш артисттери бар, бирок мындай кылышкан эмес. Мен үстүндө үйү, астында ат деле жок, бирок эл менен сүйлөшөйүн деп атам. Не таптың дейт го, мен тапкандарым ошо, сиздерсиздер. Көзүмө барыңыздар, сулуу көрүнөсүздөр. Рахмат, мен ошол куудулдардан өзгөчөлүгүм, мен ар бир концертиме келген кардарлар менен өнүккөн мамлекеттердин тарыхын окуп чыктым да. Бүт Япония, Кытай бүт баары кредит менен өнүгүптүр. Мен да кредит бердим да сиздерге өнүгөйүн деп. Алган жалпы кардарларга
мен компанияның как директор катары рахмат айтам сіздерге. Анан эме Кытайда ошондой кредит беришет экен, анан жакшы мамиле кылып убагында төлөсөң белектерди берет экен компаниянын атынан. Мен да иштеп чыктым. Ошол убагында 3 айдын ичинде кечиктирбей бере турган болсоңуздар, мен өзүм фирмам бар, жаңы ачылган. Барыңыздар, катталдыңыздар. Азыр бияка залга кирип келатканда эле уже мен көпчүлүктөн эместер таанып алдым. Мен Гүлкүкөйүн деген жаңы фирмам бар, ачкан. Ошо фирмага катталдыңыздар. Ал фирманын атынан жайында сиздер көлгө барасыздар. Көлгө барып эс аласыздар. Барыңыздар, чогуу поток менен алып кетем. Жыл кылып бөлүп алам. Же болбосо үй бүлөлөрдү өзүнчө, ери жогун өзүнчө, жери жогун өзүнчө, аял жогун өзүнчө кылып бөлүп эс алдырамын. Азыр айтсам ыйлайсыздар. Ыйлабайсыздар, аз айтсамчы, мындай болгон эмес, өзүңүздөр кармаңыздар. Жайында жердин үстү чаң болот го. Мен ошо чаңда мындай жакшы жерде эс алсын деп, көлдүн чак ортосунда кемеден отель салдым. Ошо жерде эс аласыздар. Көлдүн нар көзү менен бер көзүнө мотор кайыктар ташыйт сиздерди. Тор айгыр менен жетөгүскө. Тор айгыр тосор прямой линия ачтым. Ошентип эс аласыздар. Эгер жанагыны эме берсе 3 ай кечикпесеңиздер. Кечигип калсаңыздар жок. Болбой калат. Фирмам эмне болду десе билбейм дейт го. Ошондой болот. Фирмада өзү 7 киши иштейбиз. Башкы директори мен, бухгалтери дагы мен, охранасы дагы мен, администратор, организатору бүт бардыгы мен. Ошол менин фирмама дагы бир рет сиздер кош келипсиздер агайын туугандар. Рахмат, мен кол чапкыла деп эзел айтпайм негизи элечи. Айтпайм, мен ар кимдин өзүнүн эле мындай чапкысы келген адамдар чабат, бирөөгө мешайт этпей, мындай тынч анан жакшы сана ой менен жашайлы. Сиздер мен көрүп турам да көзүңүз. Рахмат эже, келиңиз. Бар болуңуз. Рахмат. Мына залда сиз сулуу көрүнүп атасыз көзүмөчү. Берсең жагасында тура, берген кандай сон тура. Кимге жакпайт алган тура. Берген адам рахмат, бар болуңуз, кем болбоңуз. Ооба. Негизи мына артист менен молдонун элде акысы болот. Ушуну бердиңиз да сиз. Мына кошумча коштун буга да бертең. Менден эметип жүрбөңүз эже. Артист менен молдонун элде акысы болот экен, мага молдо айтты. Акысын берди, мына бере электерди. Бересиңер, өмүрү бар го, жашоо алдыда тура. Бүгүн эле эмне жашоо токтоп калган жок го. Элдин бардыгы азыр кейип жашап атат, ошо кейиш жөнүндө сүйлөп атат го, бардыгы кейип атат. Байкап атасыздарбы? Бир күнү тайенем айтат. Айылга барсам, тайенем 80ден ашып калды го. Апа, сиз канчага чыгып калдыңыз? Сиз 59. Тайенемдин алдында кыз элесиз да сиз. Убакыт тез өттү абы. Байкап атасыздарбы? Эчтеке кылып жетишпей атасыздарбы? Ошентет мага. Тайенем айтат, убакыт аябай тез өттү дейт. Анан мен бир күн жатып албайт, мен ушу улуу эле киши ушинтип айтып атса. Анда неге мындай болуп аткенде атайын жатып алып саатты карасам, саат илгерки ошо атам замандагы эле саатты көрдүм. Өзүнүн жебеси менен кадимгидей эле шашпай эле айланып атат. Болгону биз адамдар шашып жашап атабыз да. Аябай шашып жашап атабыз. Анан мындай берекени алып коет да ишеним болбосо, ишенбейбиз бирибизге бирибиз. Бекер белет, алгыла 3 айга сен ишенбептир. Балдар иштеди да. Базарларды кыдырып иштеди эле, койчу кантип болсун деп. Бирине бири ишенбегенде жашоонун маңызы анан береке кетет. Ошон үчүн бирибизге бирибиз ишенип, бирок бүгүн ишенип эле келгендей болуп көрүнүп атасыздар көзүмөчү. Негизи адам баласы кыргыз бирин-бири каргаган эмес, пейлиңден тап деген го. Ошо пейлиңибизге жараша жашоо көрөбүз негизи. Жакшы тилек ниет кылалы. Чын, мен үйдө тарбия башкача болот. Кышында айылга барсам, апам 50дөн ашып калган. Апам берген тарбиясы мындай. Барсам, балам дейт, азыр о чоң шаарда жүрөсүң дейт, анча-мынча тааныш билиштериң бар. Дардалаңда ар кимге сырың айта бербе дейт. Азыр о оң көзүң, сол көзүңө душман дейт. Эч ким менен сүйлөшпө дейт. Азыр о дордойдо иштеген чоң-чоң катындар дейт, жаш балдарды үйүнө киргизип алып аттыр дейт. Мен айттым, как раз кыш эле ошо жаңы жылдын асты эле айттым, апа, кварплатта кымбаттап атат, үйүнүн адресин алып бербейсиз, барып эле туруп турайын. Жазга чейин дедим. Андай эч ким көргөн жок, просто ошо сөз да. Ошого эле ишенип миш-миш эле тарап кетет. Кыргызда ошо жаман бир миш болсо эле ошол кетти. Канча жакшы кылган иштер бар, бирок ал көрүнбөйт. Именно ошол
Сол емес дейді атаң, шекшейді, жақсы киініп алсаң да шекшейді. Сол емес бұл. Шекшейіз біреусен бір, шекшейлі. Шындай тазалы жашаш керек. Артист менен неме деп айтышады еще қырғызда? Артисті аялым дебе, шопыр дейрим дебе дейді. Точно четішіп аласыз. Ошентип айтышабы? Не көрдүңөр беле? Көргөн эмессиз, сөз турабы? Көрдүңүзбү? Артисттердин күнөөсүн жөн эле мойнуңа аргалап атасыңар. Шопыр эмне иш кылды эле? Шофер ал эмне болду эле? Дальнобойщиктер барбы? Ал деле машинасы бузулуп калат, ал жерде жатып калат, турабы? Анан машинаны таштап коюп кетип калмак беле, машина менен оокат кылып атса, анан ал жерде өзү официант болуп иштеп атса, аны деле түшүнүш керек да, турабы? Кафе ачат, магазин бар, жашоодо туугандар. Мындай бирибизге бирибиз жакшы күмөн санайлы, мен айтайын дегеним, но концерт бүткөндөн кийин концерт кандай болду деп элдер сурасачы, жакпай калса дагы жамандасаңар бар мага жардам берген болосуңар, күнөөм мойнума алчу. Жакпаса дагы, өтө сонун болду, мындай концерт көргөн эмеспиз деп кеткиле. Ыраазы болуп кайтып кетиңиздер. Өтүнүч, бирибизге бирибиз мындай жакшы күмөн санап кетели агайым туугандар. Неме? Саламатсызбы? Эми бияка ушу жерден эле бир ырдап коесузбу? Болот да. Рахмат, бар болуңуз. Мен сизге гүл бергим келди. Даана гүл сиз экеси. Керемет, кандай сонун оронуп алып, эч ким кызыкпайт. Чыны расход жок, сомериңде эч ким уруп ойнобойт. Молодец. Şu öz негизи оронуп жүрүш керек экен, давление болбойт экенсин, башты бекем байлап алып жүрсөң. Жок, чын врачтар айтты ошентип. Жаңалбаш жасанып, ол өзүңкү болуп болгондой бирөөнүн кирпигин кадап алып, кыйналбай эле мындай чын жүрөктөн эле оокат кылып алчы, жасалма баары бир көрүнүп калат. Чын, ошон үчүн бүгүн мен айтайын дегеним, мындай чын жүрөктөн эс алып кетиңиздер. Мына өзбек туугандар, өзбектин Аваз Ахун деген куудулу менен Россиянын 11 шаарына барып келдим мен. Борон чагайым эко сенсация концерт койду, достук концерти. Мен алып баруучу болдум. Анан ал өзүнүн бир баласы менен келди, Айбек деген баласы менен. Булар эко кечке жатат, биз концертти даярдайбыз, элдерди чогултабыз, анан бизге телефон чалышат. Өзбектер чалат, анан өзбектер концерт келип аткандачы башкача келет экен булар. Концерт көрүү маданияты таптакыр башка экен. Досторуна чалып, "Ашна! Юр! Кеттик! Nima bo'pti? Avaz kelibdi. Mazza qilib kelamiz, yirg'ab kelayli." Yirg'ab degan, bunday mazza qilib degani, ayoy bir keremet es olib keleli degani. Biznikiler keladi, biznikiler boshqacha keladi. Konserт, "Alo, сөйлөгөн том башка." Же стройкада балдар иштеди, же точкасы бар, же газель менен доставка кылат. Россияда ушундай да. Ошонусунун голосунан байкайсың. "Ало, салам алейкум. Билет барбы? Канчадан? 1000ден? Не тамагы мененби? Кыздарыңар барбы? Нормально эле күлдүрөсүңөрбү? Борончу дагы кимдер бар экен? Жок, тамагы менен эмес, жөн эле концертти залда байке келе бериңиздер. Такыр суроо болбой калгандарына минтет. Ошо концерт болгон залдын жанында мындай пирашки, исирашки саткан, шаурма жасаган жер бар бекен? Тамакты ойлоп келет, концертке кирип келет, тамакты алып келет экен. Биздикилер, өзбектер башкача келет экен. Себеби алардын жүрөгүндө мындай нерсе жашайт экен. Маданият өсмөйүнчө мамлекет шакчылбайт деген ушундай бир жүрөгүндө жашайт экен да. Себеби мамлекеттин күзгүсү бул маданият болот экен. Силердин күзүңөр мына мен. Күзгүдө карызга кеткен деп кой. Ошол эми ошону айтып коеюн дедик. Сиздер дагындай кей беребиз го, бирок мен ишенем, бир сонун күндөр келет, Кудай буйрсачы. Жакшы нерселер болот, мен ишенем. Мен түшүм оңолуп атат да, түш оңолгондо эле иш оңолот деп билем да. Түшүм оңолуп, барыңыздар берип, мен машина менен ушинтип эле бирдеке болуп атам мен. Өзүмкүнчү. Кыялым да мен жашап атам. Менен кем болуңуздар. Өткөндө
бирөө мен ушинтип Бишкекке концерт берип атам деп жакын бир таанышым айтсам айтат. Жок, коркпойт экенсиң да сен кантип концерт берип атасың дейт. Ушинтип үйлөп атам, корксом анда айылдан келбеш керек болчу да, үйдөн чыкпаш керек болчу. Көчөгө чыктың болду, тоо кел. Кайыл болуш керек. Болсо да болу. Мен былтыр ант берем деген концерт менен Россияга бардым, Нижний Новгород деген шаарына бардым. Барсам арендасы 110 000 экен, келген киши 31 болду. Жаныман 79 000 акча төлөп, акчам жок болчу бирок iPhone деген телефонум бар эле. Ошону бир Ороскүл деген кызга сатып төлөп, анан концерт койдум дагы, анан бир жума ошол жерде Ороскүлдүн үйүндө жаттым. Жок, эже Ороскүл менен жаткан жокмун, нормально болсоңуз. Үйүндө конок болуп жаттым. Апасы бар экен, күйөөсү бар экен, даргин экен. Ошого чейин айтып берейинби, сухофрукты сатат экен. Ошентип үйүндө жаттым, ол мени карады. Анан Самина. Бар бересиң да берип койбойсуңбу? Нар бер, доставка бер. Эстеп калдым да мен. Анан ошентип келе бериңиз. Бул ошо неме жылда ушинтип гүл алып келет, былтыр да алып келген. Рахмат, кем болуңуз. Кем болуңуз. Бул мен апамдын бир тууган агасы бар, Бакыт деген, ошо Бакыт агамдын кызы, Тайкем кызы. Рахмат. Рахмат. Бул жакшы кыз өзү. Мен бала кезден жакшы көрчүмүн да. Ошо бала кезде деле бизге жардам берчү. Ошо бергенге берет Кудай. Бала кезде эле колдочу. Анан азырда Ош базарда место бар, бут кийим сатат. Молодец. Эжем зор. Тачин деп кой. Азамат эжем. Неме Анар эже. Мына акча бар го. Базарда иштейт да конвертке расход болгусу келбейт. Мындай эже. Мына акча буга деле бара берет, буга деле эч ким тааныбайт. Бирок биз бирибизди өзүбүз тааныйбыз эже. Керемет. Рахмат, бар болуңуздар. Неме, берешен кол бейиште деп айтып атышат го. Ошондо каякта болсоңуз деле үйүңүздө болуңуз, анан бейишке чыгып кем деп кайф кылып кетип калмаңар. Биз неме Орозгүл жөнүндө сүйлөшүп атканбыз, Орозгүлдүн үйүнө жатып, анан ойлонуп отуруп, анан борон чагайма чалдым, агайым эмне кылсам болот десем айтты. Ушинтип, эмне болдуң деди эле. Нак болдум дедим. Десем айтты, сен аркага тайманбайсың, ошол жерде стройкада иште дейт. Анан ойлонуп отуруп, эмне кыларын билбей, анан кайра суроолор боюнча деп концерт уюштурдум. Себеби мына суроолор боюнча деп концерт койсом, элдер ушу бир темага келет экен. Мындан ким суранып атыптыр деп элдин баары келди. Бир жумадан кийин койдум эле, 400 адам келди. 1000 сомдон концерт койдум. 400 киши. 79 000 төлөдүм, анын 110 000 төлөдүм, ошентип бир 200 000 ашыгыраак акча менен Бала Батырдын жашоосу өзгөрдү дагы Москваны көзөй сапар тарттым. Кош алато улун кетти майданга дегенде алып туруп, анан Нижний Новгороддон кол шилтеп, анан ар көстө кеттим. Себеби мен уккамда могу чүйдө, мен мурда өзүм көлдөн, анан могу чүйдөн арбуз алып ушу Россияга жөнөтүп, картошка алып Тажикстанга жөнөтүп, жана карантин убагында оокат кылып атпадык, содагылар. Ошондо көрүп калгамда, дунгандар могу Садовойдо, Александровкада. Булар пияз эгет, картошка, ардеке эгишет да. Эгер бир дунган капуста эккен болсо, анысы чирип кетип, жул албай калса, банкрот болуп калса, кейбейт. Кийинки жазды күтөт, биздики ичип кетет го. Кыргыз сабыры жок. Бир жыл капуста эгет, банкрот болуп калса, өмүр бою экпейт. Капустаны көрсө, теп, каргап капустаны. Мен көргөм сокулукта бир ошентип капуста эгип байкуш. Карызга батып 2,5 миллион. Өзбек экен рабочий, өзбекти уруп, өзбек ыйлап атканын көргөм. Подаринген алла тайотинге. Полияда жүрүп пан. Мехнатымыз күйүп кетти. Ол жүрөт. Кыргыз жок, магазинде жүрөт. Дунгандар банкрот болуп калса, кийинки жыл дагы эгет. Ал жылы банкрот болуп калса, дагы эгет. Булар катарма-катар расход тактамайынча эге берет. Мен дагы азыр бияк менен сүйлөштүм. Эгер бери бошобосо, Сейтек деген борбор бар экен, арендасы аз. Ошо жерге мына май ичи кайра коймой болдум.
суроолор боюнча кайра рассрочка деген концерт. Неме азыр бирөөңүздөрдөн берип турчу, бир 3 айда төлөйм тыйын десем бербейсиздер да. Бирок мен берем, ишенип эле берем. Кийинки ошо мо Сейтектеби же драм театрда бир жерде кайра коймой болдум. Расход акталмайынча движенияны кыла берем кудай буюрса. Аркага кайтпаш керек, мен кыла турган эле жумушум ушул. Ошон үчүн мени көп күйгүзбөй, нервимдин нотасын чертпей келгилечи айланайын. Тааныш билиштерге айтып деп макулбу я? Сен да Саминасыңбы? Самина эле басыш керек бу жерде. О, айланайын. Ошентип деле салбасаң болмок экен, бажыр айтпай. Мен дагы бир чыгарма аткарайын, ары карай жалгаштырайын. Арзыбек Бедияров агайыбыздын сөзүнө оонуна жазылган Көзүңдөгү керемет деген чыгарма бар. Ушул чыгарманы аткарып берейин, кабыл алып алыңыздар. Маэстро, көзүңдөгү керемет, көзүңдөгү көрүнбөгөн жазуулар сезимдеги, жалжылдаган каректин сырын жаман экен жүрөктүн эзилгени, жаман экен жүрөктүн эзилгени. Катасыңбы сырыңды, катасыңбы карегимди айта албай жатасыңбы? Айтпасаң да жактырып калдым окшой, адеби баратамдык сапатыңды, адеби баратамдык сапатыңды. Gülgönüңдү жактырдым мен өзүңдү, күнөкөрдөй айта албай билгенимди. Билип жүрсөң болду эле мындан ары, үмүт үзбөй өзүңдөн жүргөнүмдү, үмүт үзбөй өзүңдөн жүргөнүмдү. Билип жүрсөң болду эле мындан ары, үмүт үзбөй өзүңдөн жүргөнүмдү, үмүт үзбөй өзүңдөн жүргөнүмдү. Gözündөгү керемет, gözündөгү. Рахмат. Рахмат. Кем болуңуздар, бар болуңуздар, бар болуңуздар. Кудай таала ден соолуңуздардын берекесин берсин. Келиңиз эже. Чыккан мейли бере турган сиз, бар болуңуз, ала турган биз. Кем болуңуз эже. Эме бул жакта карап турсаңыз. Мына мен эжем болот, айылда бир Жаныбек деген абабыз бар, ошонун кызы. Эме эжем ырды. О, айтып атам эже, айтып атам. Экөөбүз жакынбыз эже. Кем болуңуз эже. Кыз балага 4 күн керек да, бар болуңуз эже. Бар болуңуз. Неме бул жумгалга эрге тийип дейм да, жумгалга турмушка чыгыптыр эжем. 73 жыл экен, быйыл күзүндө концерт коюп барсам, бирөө эле сахнага чыга калып эле калпак кийгизип, чепкен кийгизип, колума акча берип эле ошентип атат. Жумгалда эмне болду эле? Атамдын аталашы деле жок эле. Энемден энелеш деле калбады эле бу жерде.
өзүм биринчи жолу келип атсам, үйдөгүлөр жумгалга илгери бардык эле деп айтат эле да, угат элем. Эчтеге жок, анан эжем келип калды, анан экөөбүз таанышсак, мен ушул жака турмушка чыккам, ушул жакта жашайм деп, ошентип анан эжем экөөбүз таанышып калдык. Күтүүсүз конок болдуңуз эже, бар болуңуз, кем болбоңуз. Рахмат, бар болуңуз.